Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн. Врач-стоматолог Бегалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Күн тартибин кароого өтсөк, Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында адегенде эле эл өкүлү Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселе көтөрдү. Депутат келишимдеги айрым учурларга токтолуп, туура эмес болуп калган деп эсептейт. Өз сөзүндө Айжигитов чек ара келишими боюнча Баткен районундагы Достук айылын Кыргызстанга калтырыш керектигин билдирди. Азыр эми бул келишим боюнча Достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чек араны ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Депутат Султанбай Айжигитовдун бул айткандан кийин бир нече депутаттар Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча бийликтин аракетин белгилеп, кесиптешинин бул сөзүн колдоого алышкан жок. Ал эми депутат Бактыбек Сыдыков чек ара маселесин чечүүдө эки өлкөнүн ортосунда жеңүүчү жана жеңилген тарап жок экенин айтты. Азыр мына менин кесиптештерим жакшы оюн айтып кетишти. Чындыгында эки мамлекеттин талаш тартыштын ортосунда эч качан уткан же утпаган болбойт. Бүгүнкү күндө Кыргыз элинде дагы ушул чек ара боюнча нааразычылыктарды элде нааразычылык болот, албетте болот. Не дегенде элчиликте ар кандай сөздөр болот. Ошондой эле Тажикстан элинде дагы ушундай нааразычылыктар болот. Эч качан мындай бирөө ушу же Тажикстан эли же Кыргызстан эли ыраазы болуп эле ушунга отуруп калбайт. Ошондуктан мен чындыгын айтып кетейин, 4 жыл ел ушу комиссия кылган мээнетичи баалап коюшубуз керек. Мен ойлойм 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, ошондо баа беребиз ушу комиссиянын төрагасына, ушу комиссиянын мүчөлөрүнө. Азыркы биздин коллегабыз Султанбай Абдрашитович депутат катары ошол Баткенде убагында губернатор болуп иштеп келген адам катары албетте граница боюнча айтканга толук кандуу укугу бар, өзүнүн оюн билдирди. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Албетте бул маселе мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери чечилбей келаткан маселе эле. Албетте бул чек ара чечилип атканда ал жерде эч качан уткандагы, утулгандагы болбойт. Ал жерде биз бир жерди берсек, бир жерди алдык. Ошон үчүн мен ушул макулдашуудан өттү аталган мыйзам долбоору ратификацияга келет. Ошон үчүн ушул чек ара маселесине бир бүтүп бараткан жумушту бир этияттап, кылдат мамиле кылсак деп ошого чакырып кетер элем. Ал арада эл өкүлү Кундузбек Сулайманов буга чейин Кыргыз-тажик чек арасы боюнча парламенттин трибунасында маалымат берилгенде аталган депутат баш болуп баары бир добуштан колдоого алганын эске салып, бир позицияда турууга чакырды. Андан сырткары кезинде Султанбай Айжигитов Баткен облусунда губернатор болуп турган учурунда эч бир олуттуу жумуш жасай албаганын эсине салды. Бир карым майды бир кумалак чиритет болуп, бүгүн майрам күнү ортоңку трибунага чыгып, эки элдин ортосуна от жагам деген кесиптештерибизге жанагы мен айтар элем, биздеги болгон чек арадагы болгон кырсыктагы, апаттагы каза болгон балдардын арбактары урсун ушуну. 4 жыл губернатор болуп иштеп, 4 метр жерди чечпей, анан 4 жылдан бери ушу убары болушуп, биз жактан 30дай адам, тажик тараптан 30дай адам. Ушул комиссия келип иштеп чыгып, бардыгына келип, өзү ушул жерде келип, чыгып алып, ыраазы болуп, мен айтылган маселенин бардыгы эске алынды деп айтып алып, анан кайра монда сүйлөгөн. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен жана да айттым, бүгүн да айттым, мына кесиптештер айтып атат, бизге Кыргызстандын
балбақзарлық үстір айтып отыр. Қызыл кітеп керек Қырғызстанды. Қалған кесіптештер де тұр айтып отыр. Бұл тыныштық жолы менен чечүү деген бұл ең чоң бийик даража, ең чоң бийик деңгел, эң чоң бийик маданият. Ошол эле учурда 30 жылдан бери чечилбей келген чек ара учурда тынчтык жолу менен эки тараптуу келишим түзүлүп жаткан учурда эл өкүлүнүн бул билдирүүсүнөн нааразы болгон депутаттар Баткен облусундагы чек арага чектеш аймактардын тургундарынын көз жашын, анын аркасынан канчалаган жаш жоокерлердин каза болгондорун эске салышты. Кээ бир кесиптештерибиз туура эмес маалымат берип койду. Мына баарыңыздар билесиздер, biz эгемендик алгандан бери мына 2020 жылга чейин бир дагы мамлекет башчы чечкен эмес чек ара маселесинде. Ошол эле учурда контрабандалык иштер менен алектенип мамлекетти башкарып жүрүшкөн наркотрафикке айланган Баткен обласы. Биз бардыгыбыз билебиз, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн өзгөчө ушу чек ара маселесине келгенде бир аяр мамиле жасасак, мамлекет үчүн бул эң биринчи адамдын өмүрү. Канчалаган биздин мекендештер ошол тажик кыргыз когалаңында кайтыш болгон. Эми чечилип бүтүп, достук келишимге кол коюлуп атканда биз туура эмес багытка коомчулукту бөлбөгөнгө аракет кылсак. Рахмат чоң. Бирөөнүкү бир жерден баары тегилгей тегиз эчтеке бүтпөйт. Ошондуктан бул маселени энелердин көз жашы, жаш уландарыбыздын, өткөндөрдүн Аллахым алардын арбактарын бейиштен берсин, жаткан жерлерин, алардын арбактарын Аллах өзү билип билбеген күнөрүн кечирип, шейит кетти. Аларды ошолорду дагы урматына ошол маселени туура чечилип эртерээк мамлекетибизде тынччылык, жакшылыктар орношуна бизди Алла себепчи кылганына шүгүр. Мына азыр өзүңүздөргө байкалгандай, туура биз барып ошол убактарда барып көргөнүбүздө, мына депутаттар өзүңүздөр да бардыңыздар 22 жылда канчалаган элдердин, ыйын, балдардын кооптонууларын түндө биз кийим менен жатып, документтерибиз колубузда качан тынчтык болот деп кайра айткандарын чогулуштарды азыр көз элесиме келди да. Ошондуктан бул маселени эртерээк чечилишине алар да күтүп атат. Мына биз дагы ошого себепчи болгонубузга Кудайга шүгүр. Элдин бардыгы биздин депутаттарга ыраазычылык билгизип атат. Эми эл арасында турдуу сөздөр боло берет. Бир кадам алдыга болсо эки кадам артка болот. Эки кадам алдыга болсо бир кадам артка болот. Бул тарыхый эл аралык практикада болуп келген нерсе. Эч убакта эч ким эки тарап тең толук кандуу бардык чечилген чек ара маселесине ыраазычылык билгизбейт. Жок дегенде ошо 50-60% негизги эл макул болгондо биз мамлекеттин ичинде тынчтык орнойт. Ануулай Ыйман-Нуру фракциясынын лидери түшкү тыныгуу учурунда фракциянын кезексиз жыйынын өткөрүп, Айжигит Султанбаевдин маселесин каралаарын билдирди. Анткени учурда мамлекетке маанилүү маселе чечилип жаткан учурда мындай тескери жеке оюн айтып, элди дүрбөлөңгө салып, туура эмес позиция кылды деп эсептейт. Бизде бүгүн 10 мүнөттүк фракциянын убактысын биздин фракциянын мүчөсү Айжигитов Султанбай Абдрашитович сурангандан биз бердик эле. Бирок биздин фракция менен макулдашпай туруп, азыркы учурда өтө ушундай чувствительный болуп аткан мамлекетке керектүү маселени өзүнүн жеке оюн айтып, ушундай баягы элибизге дүрбөлөң салып, туура эмес позиция кылгандыгы үчүн биз азыр фракциянын мүчөлөрү сүйлөштүк. Мына түшкү тыныгуда фракциянын кезексиз жыйынын өткөрүп туруп, Айжигитов Султанбай Абдрашитович менен сүйлөшөбүз. Андан сырткары депутаттар жалпы жыйында коомдогу актуалдуу маселелерге көңүл бурушуп, аймактардагы бир катар көйгөйлөрдү көтөрүштү. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Депутаттар Нышанов,